Salam dostlar, бүгүнкү темабыз факториал. Факториал бул комбинаториканын бир элементи. Комбинаториканын орундаштыруу, топтоштуруу, факториал деген элементтери бар. Ошолордун бири факториал. Бүгүн факториал деген теманы өтөбүз. Факториал деген эмне? N факториал. Мондой илеп белги турган n илеп белги деген бул эмнени түшүндүрөт? Же кантип окулат? Бул n факториал деп окулат. N факториал деген бул бирден нге чейинки сандардын көбөйтүүнүсүнө барабар. N факториал бирден нге чейинки сандардын көбөйтүүнүсүнө барабар. Мында n 0дөн чоң же барабар болуш керек жана n натуралдык сан болуш керек. Натуралдык сан болуш керек. Мисал үчүн 4 факториал. 4 факториал бул бирден 4кө чейинки сандардын көбөйтүүнүсүнө барабар. 1ди 2 көбөйсөк 2, 2-ни 3кө көбөйсөк 6, 6-ны 4кө көбөйсөк 6 жерде 4, 24. Демек 4 факториалыбыз 24кө барабар экен. Кийинки 6 факториал бул бирден 6га чейинки сандардын көбөйтүүнүсү. Демек бирден 6га чейинки сандарды көбөйсөк биз 720 деген санды алабыз. Демек 6 факториалыбыз 720га барабар экен. Так, жана 1 факториал 1ге барабар. Жана 0 факториалыбыз дагы 1ге барабар. 0 факториал 1ге барабар. Бул эреже. Ушундай эреже бар. Ушуну көңүл буруп эстеп калыш керек. 0 факториал 1ге барабар жана 1 факториал 1ге барабар экен. Ал эми 6 факториал бирден 6га чейинки сандардын көбөйтүүнүсүнө барабар экен. Так, жана n факториалды n-1 факториал көбөйтүлгөн n факториал деп жазып алсак болот. Мисал үчүн 6 факториал. 6 факториал бул бирден 6га чейинки сандардын көбөйтүүнүсү. Ал эми мына бирден 5ке чейинки сандардын көбөйтүүнүсү бул 5 факториалга барабар. Демек 6 факториалды биз барабар 5 факториал көбөйтүлгөн 6 факториал деп жазып алсак болот. Жана же 4 факториал көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн 6 факториал деп жазып алсак болот. Себеби 4 факториал бул бирден 4кө чейинки сандардын көбөйтүүнүсүнө барабар. Бирден 4кө чейин 5 жана 6-ны көбөйтүп койсок биз 6 факториалды алабыз. Кийинки мисалыбыз бөлчөк экен. 7 факториалды бөлөбүз 6 факториалга барабар. 7 факториал бул бирден 7ге чейинки сандардын көбөйтүүнүсү. Ал эми 6 факториал бирден 6га чейинки сандардын көбөйтүүнүсү. Бизде бирден 6га чейинки сандар бул 6 факториалды берет. 7-ни өзүн жазабыз көбөйтүлгөн жана бөлчөктүн бөлүмүн өзүн жазат экенбиз. Мына бөлчөктө көрүнүп тургандай бизде 1 санга көбөйтүлүп тур, бөлүмү дагы, алымы дагы. Демек, буларды кыскартабыз. Кыскартсак, 6 факториалдарды кыскартсак, 7 деген жоопту алат экенбиз. Так, кийинки мисалыбыз алымы 21 факториал экен, бөлүмү 19 факториал. 21 факториал бул бирден 21ге чейинки сандардын көбөйтүүнүсү. Ал эми 19 факториал бирден 19га чейинки сандардын көбөйтүүнүсү. Так, барабар 21 факториалды биз 19 факториал көбөйтүү 20 көбөйтүү 21 деп жазып алсак болот. Жана бөлүмү менен алымында бирдей сандар бар экен. 19 факториал деген. Буларды кыскартабыз. Натыйжада 20 көбөйтүлгөн 21 деген сандарды алабыз. 20-ны 21ге көбөйтсөк 420 деген жоопту алабыз. Демек, бул мисалыбыздын жообу 420. Кийинки мисалыбыз 15 факториал кошулган 14 факториал. Ал эми бөлчөктүн бөлүмү 14 факториалга барабар экен. Так, бул жерде 15 факториалды биз өзгөртүп алышыбыз керек. Башкача айтканда, 15 факториалды 14 факториал көбөйтүлгөн 15 деп жазып алабыз. Жана бөлчөктүн алымыдан, бөлчөктүн үстүнкү бөлүгүдөн экөөнү тең, кошулуучулардын экөөнү тең бар. Экөөнү тең окшош нерсени кашаны сыртына чыгарабыз. Экөөнү тең 14 факториал бар экен. Кашаны сыртына чыгарабыз 14 факториалды. Мына жерден 15 калат. Ал эми мына жерден 14 факториалды чыгарсак, ордунда 1 калат. Демек, кашанын ичи 15 плюс 1 жана бөлүмү өзүн жазып алабыз. Бул жерде дагы биз 14 факториалдарды кыскартып коет экенбиз. Анда жооп 16. 15-ти 1ге койсок, 1ге кошсок 16 деген жоопту алат экенбиз. Демек, биздин мисалыбыз 16 деген жооп чыгыш керек экен.
Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына жетти. Биз бул сабакта комбинаториканын факториал деген элементин карадык. Кийинки сабакта биз комбинаториканын топтоштуруу жана орундаштыруу темаларын карайбыз. Эгерде сиздерге бул видеобуз жаккан болсо лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Жана эгерде подписаться кнопкасын баса элек болсоңуздар, анда подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Ушуну менен биздин сабагыбыз аягына жетти.